абдан татынакай, билимдүү, окуган жигит экен. Токтоо айтып берип атат шартын. Апасынын жалгыз баласы экен, башка бир туугандары жок, атасы жок бала экен, үй жайы жок экен. Анан ушу окусам, иштесем, армияны бүтүп келип бир жумушка кирсем, анан бир апам үйлүү кылсам деген тилегим бар эле деп айтып атат. Анан ал баланын айтуусуна караганда, биз анын айткандарын видеого жаздырып алдык. Айтуусуна караганда, булар эртең мененки саат 4-төн кийин ошо таңкы баягы патрулирование деп ошо басып жүрүшкөн экен да. Анан таң атып 6-дан өтүп калганда мындай ошо аскер бөлүгүнүн ичинде буш жакта, үстү жакта турган трансформаторду көрүп эми ал айтуусунан ал трансформаторго үстү жактан келген токтун деле зым жок экен да. Мындай токко уланган дагы эч нерсеси жок экен. Анан арасынан чөптөр өсүп, кураган чөптөр өсүп калган дейт. Мындай ташталган эле бир буюмдай эле болуп турган экен. Анан өтүп баратып ошол жерде бир чымчыктын бир канаттын уясы, анан кийин кичинекей жумуртка турганын көрүп калыптыр да. Анан ошону барып эңкейип алам дегенде эле анан жабышып калдым дейт да. Эми баргандарды деле көрсө керек. Эми кече ошо бала айтып атат, аяктагы кандайдыр бир маалымат алган окшойт. Мен ушу кырсыкка учурагандан кийин оңдоп дейт, баягы айналарын жаап, анан жазып коюшуптур деп айтып атат.